Буга чейин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду Индия жергесине болгон иш сапарында Айжамал аттуу мекендешибиз бөтөн жерде кыргызга алданып, азыркы күнгө чейин ара жолдо калганын чагылдырганбыз. Ал эми бүгүнкү биздин фонддун сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Айжамалга операция жасала турган болду. Бирок акча каражаты жетишсиз болгондуктан кайдыгер карабаган мекендештерди кол сунууга чакырып келебиз. Саламатсыздарбы, кыргыз эли мекендештер. Биз буюрса ушу 2 күн мурда ушу комиссиядан өттүк. Кудай кааласа донордун баардык анализдери туура так таза чыгып, ушу кызымга донор болгонго туура келди. Операцияга уже даяр болуп калдык. Кудай кааласа келип эле ушу акча каражат жагына эле такалып калдык. Буга чейин жардам берип келген кыргыз элиме, мекендештериме, чет жакта жүргөн ушу мигранттарга терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Ушу кыргыз элимен дагы ушу кайдыгер карабай кол сунуп жардам бериңиздерге абдан суранып кетет элем. Ушу эми кызым операциясына эптеп аман эсен кирип чыкса, ушуга себепчи болуп бергениңиздерди абдан суранып кетет элем. Операциясы эми 35-40 миңдин тегереги дейт. Себеби ушу кызымдын көп тамырларын алмаштырыш керек болуп калган экен. Ошого байланыштуу операция өтө оор операция болот дейт. Ошо кымбатыраак түшүп калат экен. Өткөндө ушу Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси ушу Азамат иним дагы келип, ушу бизден атайын кабар алганы келген экен. Ушу биз көрүнүп жаткан Меданта клиникасына. Ал жерден ошо бизди карап жаткан доктор Бани аттуу ушу врачка өзү кирип, кайрылып, ошо канча сумма кетет, канча каражат керектелет, ошол тууралуу өзү билип, сурап баардыгын тактап чыккан. Буга чейин деле акча топтолуп келди, бирок ушу акча каражаты ушу кызымдын көбүнчө эле лечениясына кетип калды. Себеби клиника кымбатыраак болгонуна байланыштуу ошо лечениясына көбүрөөк кетип калды. Анан ушу донорду текшергенге, обследованияга дагы акча каражаты көбүрөөк кетип калды. 5 миң, 6 миң доллардай кетти. Кызым экөөбүздүн баягы ара жолдо калып жаткан ушу жатаканабыздын акчасы төлөнө эле аны төлөдүк. Ошол менен ушу 12 миң доллар акчабыз ушу менен эле кемиктелип кетти. Эми азыркы убакта счётто азыр 10 миң долларыбыз турат. Дагы элдер ушу кайдыгер карабай ушу жардам берип келатышат. Кыргыз элим, мекендештерим, чет жактагы мигранттар болушунча колдону сунуп дагы эле жардам берип келатышат. Азыр ошо счётто болгон бизде азыр 10 миң доллар бар. Ушу эми операцияга жок дегенде ушу жарым акчасын төккүлө деп атат да. Ошого кайдыгер карабай кол сунуп жардам берип, ушу акча жагы, каражат жагынан ушу жардам берип коюңуздарды абдан суранып кетет элем. Алланын ыраазычылыгы үчүн рахмат баарыңыздарга. Аллахым ыраазы болсун. Айжамал мекендешибиз Индияга мыкты доктурлардын көзөмөлүндө жатат. Доктурлардын жана энесинин айтымында Айжамалдын ден соолугу Индияга келген убакытка салыштырмалуу жакшы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Баардыгыңыздардын ден соолуктарыңыздар, иштериңиз жакшыбы? Кудай кааласа Айжамалдын бүгүнкү акыбалы жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы болуп өзүнө келип калды. Ушу азыр уктап жатат. Ушу больницага коюшуп. Мындан 2 күн мурдун ушу өзүнө келе албай, эсине келе албай, мурунку эмелерди эстей албай, сүйлөй албай, ушундай кыйналып жатты. Кечээ ошо кан куюшуп, капельница коюшуп, укол беришип неме кылды эле. Ушу бүгүн уже акыбалы туруктуу, буюрса өзүнө келип жакшы болуп калды. Бүгүн ошо балам бир тууган агасы ошо визаларын бүтүрүп атат. Кудай кааласа ошол жума келип калса операцияга ошо даярдап, буюрса эртерээк киргизели деген аракеттерди кылып атышат врачтар. Ошо сарсанаа болбоңуздар. Сиздерге чоң терең ыраазычылык билдирем. Ушунча чуркап, ушу Айжамал үчүн ушунча күйүп бышып
суур тартып ушу эме кылгандарыңарга рахмат. Баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Баарыңыздар ден соолукта болгула, иштериңиздерге ийгилик. Ошо бул жерде да эми көп видеого, сүрөткө ой менен көп тарттырышпайт экен, бул жерде аябай строгий экен. Айжамал мекендешибиз бул оорудан сакайуу жана бутунан туруп кетүү бир гана жараткандын колунда эмеспи. Бирок биз Айжамалга дуба кылып, сакайып кетишине себепчи боло алабыз. Андыктан кайдыгер карабаган ар бир кыргыз жаранын кол сунууга чакырмакчыбыз.